Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Мен Караев Уланбек, Баткен Өрүксар коомунун төрагасы. Урматтуу кыргыз элим, мына кечеги болуп өткөн кырдаалга байланыштуу Москва шаарында биздин Баткен областынын штабы ачылды. Биздин максат, штабтын максаты ушул болуп өткөн кырдаалдан жабыр тарткан элибизге тууру максаттуу багытта жардам берүү сиздер менен биргеликте. Selam kengizler. Mına ушундай активисттер бар. Кыргызстан эч качан жоголбойт, патриоттор бар. Бул максат акабыз Согмент айылынан Нурлан акабыз Айдаркен шаарынан экен. Жардамыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кош келипсиздер.
Ушул акыркы гана апаттар болсун, элибиз тынч болсун, жерибиз тынч болсун, дайыма абаттуу болуп жашайлы. Мына ушул тилекти берип коеюн. Энелери жабасын, балдарсыз дабасын. Дайыма ушундай тынчтыкта жүрүп ынтымакта болойлук. Кыздар, рахмат. Ушундай жерибиз, элибиз аман болсун. Москвада жүргөн кыз келиндер, жаштар, жеңелер, эжелер, туугандар, жердештер, баардыгыңыздардын салымыңыздар жакшы, баардыгыңыздар эч убакта ушундай иштерге эч жок дебей жыйна бердиңиздер. Курман болгон, шейит кеткен балдардын жайы жаннатта болсун. Söylep koyыңыз. Elimiz tinch bolsun, amançılık bolsun, uşumuz bol bolsun, birimlikte bolaylık, uşunday. Ece söylep koyasınız da. Ар дайым баткен эли батыр калып келген, дайым чек араны коргоп келебиз. Канчалык согуш болсо да туруштук беребиз. Дагы элиме күч кубат тилейм. Дайым асмандар ачык болсун, согуш болбосун, элим тынч болсун, мурдагы жашоолорго кайтып келип, заманыбыз оңолуп кетсин. Aytганыңыз келсин. Söylesizlermi? Мына бүгүнкү марафондун жыйынтыгы чыгып жатат. Комиссия мүчөлөрү азыр акчаларды санап жатат. Бардык ошол келген бүгүнкү марафонго келген салым кошкон экендештерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына биздин кыздар да кайдыгер карабай мына турушат.
берип жаткан жардамыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Мекенибизде, элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Бардыгыңыздарга ден соолукту, ийгиликти берсин.